Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Ош жана Жалал Абад шаарларында жаңы аэропорттор курулат. Президент Садыр Жапаров Ош жана Жалал Абад шаарларында жаңы аэропортторду куруу долбоору менен таанышты. Бул тууралуу 1-майда президенттик администрациядан кабарлашты. Долбоорго ылайык алар эл аралык стандарттарга жана коопсуздук талаптарына жооп берген жаңы тилкелерде жайгашкан толук кандуу аэропорттор болмокчу. Учурда иштеген 168 гектар аянткайы Ош жана 78,2 гектар аянткайы Жалал Абад эл аралык аэропортторунун ордуна заманбап турак жай кичи райондор курулат. Андагы батирлер жарандарга мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу жеңилдетилген шартта ипотекага берилери белгиленди. Ош эл аралык аба майданы Кыргызстандагы экинчи чоң аэропорт. Анын имараты 1974-жылы курулган жана анда 900дөн ашык киши иштейт. Аэропорт жумасына 160га жакын каттамды уюштурат. Азыркы аэропорт Ош шаарынан 9 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жалал Абад аэропорту 1975-жылы ишке кирген. Ички каттамдарды гана ишке ашырат жана жумасына 9 каттамга чейин аткарылат. 2018-жылы оңдоп түзөө иштери жүргөн. Бүтүн Кыргызстандын өкмөттүн отставкасы тууралуу сунушу четке кагылды. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын министрлер кабинетинин толук курамын кызмат орундарынан бошотуу сунушун Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенттик комитети карап четке какты. Бул тууралуу Мирбек Мунарбек уулу билдирип, комитет бул маселени 28-апрелде кезексиз жыйында караганын айтты. Тармактык комитеттен чечимди четке кагуу сунушун депутат Жусупбек Коргонбай уулу берген. Анын сунушу бир добуштан кабыл алынган. Комитеттин отурумуна 7 депутат катышкан. Кезексиз отурумга демилгечи тарап чакырылган эмес деп жазат ал. Бүтүн Кыргызстан министрлери кабинетинин курамын толугу менен кызматтан кетирүү сунушун 27-апрелде берген. Мындай чечимге өкмөттүн баш мыйзамдагы 44-берененин 2-бөлүгүндөгү талаптарды аткарбаганы негиз болгон. Аймарттан кыйналдыңызбы? Анда сиз бизге байланышыңыз 10 күнүн ичинде Кытайдын элдик дарылоосу менен 100% айыктырып беребиз. 10 күн ушинтип Каймартка от жагабыз. От жакканда бет көңдөчөлөрүндөгү сууктар чыгат, күнөйлөр жыбыйт, базукалар ачылат. Анан 10 күнү биз порошок салабыз. Порошок салганда 8 сааттан 12 саатка чейин бардык бактерия күнөйлөрдүн бардыгы чыгат. Чыкканда адам 100% айыгат. Биздин адрес Ак Бата 11-көчө 11-үй, телефон номерубуз 504 112 112. Кыргыз-Өзбек чекарасында тоннель казууга байланыштуу 6 кишиге өкүм чыкты. Өзбекстандын Фергана облусундагы Риштан районунан Кыргызстанга мыйзамсыз жүк алып кетүү үчүн казылган тоннелдерге байланыштуу айыпталган 6 кишинин иши боюнча сот өкүмү чыкты. Бул тууралуу Өзбек маалымат агенттиги кабарлады. Маалыматка караганда айыпталуучулардын 3-ü 6 жылдан 7 жылга чейинки мөөнөттөргө соттолсо, калган 3-өөнүн эркиндигин чектелди. Өткөн жылы июнда Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматы Риштан районундагы жергиликтүү тургундун үйүнө Баткен облусунун Кадамжай районуна алып барган жер алдындагы тоннель табылганын билдирген. 10 метр тереңдикте казылган тоннелдин туурасы 1,5 метрди, бийиктиги 2 метрди түзүп 130 метрге созулган. Бийлик тараткан видеодо тоннель жарыктандырылып, көзөмөл камералар орнотулганын, кире беришинде электр менен иштей турган лифт бар экенин көрүүгө болот. 2022-жылы Кыргызстан менен Өзбекстандын чекарасында жалпысынан жер астында казылган мындай 4 тоннель табылган. Өткөн жылы июнда Өзбекстандын бир катар маалымат сайттары Кыргыз-Өзбек чекарасында тоннель казып падкесчилик товар өткөргөндөр боюнча сот чечими чыкканын жазышкан. Шайлоочулар Сейит Атамбаевдин мандаттын кайра чакыртып алуу вазыйфасын башташты. Аламедин округунан шайланган Сейитбек Атамбаев элдин үнүн угуза албай мокоп, чоркоп депутат катары таанылып калды. Жада калса атасы Алмазбек Атамбаевдин да укугун тыңгылыктуу коргой алган жок. Мындай көрүнүштөн улам жалпы шайлоочулар Сейит Атамбаевдин мандатын кайрып алуу, ишенбөөчүлүк көрсөтүү вазыйфасын баштаптыр. Жакын арада чечкиндүү кадамга барышаарын каңуулашты деп жазган Аргумент KG сайты. Жогорку Кеңеш Кыргыз-Өзбек чекарасынан ID карта менен өтүү келишимин колдоду. Жогорку Кеңеш Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандарына
чек арадан ID карта менен өтүүгө уруксат берүү боюнча эл аралык келишимди жактырды. Депутаттар ратификациялаган мыйзам долбоорун 3 окуудан колдоп берди. Эми ага президент кол коюшу керек. Документтеги эң маанилүү 2 пункт буга чейин чек арадан жалпы жарандык паспорт менен гана өтүүгө мүмкүн болсо, эми ID карта жетиштүү. Буга чейин 16 жашка чейинки балдар туулгандыгы тууралуу күбөлүккө тиркелген атайын кошумча кагаз алышы керек болчу. Эми бул норма алып салынды. Балдарга жалпы жарандык паспорт колдонулат. Жаңы ченем Өзбекстан президентинин Кыргызстанга январдагы мамлекеттик сапарынын алкагында макулдашылган. Ал эми өткөн жумада коңшу өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёев келишимди бекиткен. Assalamu alaikum, урматтуу дыйкан бир туугандар. Биз мына Гумин менен биринчи жолу быйылкы жылда картошкага биринчи жолу сүйлөшүп, биринчи жолу мына ушу Улукбекке Гумин берген болчубуз. Ошонун результаттарын билели эле биз ушу дыйкандар, Гумин пайдалануучулар, мына биз быйыл Гумин пайдаландык эле азот мачабына салбадык. Atmışanı salbaydılar şunday daruz östürse bolot ekan. Bu Allah'ın jardamı. Dıykanlar üçün Allah'ın jardamı oldu bu. Gumindi korkpay пайдаланарлар. Рахмат Гуминге. Кудай буйрса картошка сонун. Рахмат. Молодец кыздар, карачы. Карачы, мо буудайдын немесин. Немеси отосу да жок. Эме отосу жок, түшүмү сонун болуптур, молодец. Карачы, бир да ото жок. Шекласын алып турайын. Бир буудайдан көргөрү, бир буудайдан 3 эме чыгыптыр. 3 эмеден ушундай. Быйылкы картошкаларыбыз 2 жолу Гумин берилди. Картошкалар. Нарынга кар түштү. Жайлоодо 1,5 миң баш мал тоютсуз калды. Нарын облусунун Актала Ат Башы райондорунда 2 май күнү аба ырайы кескин өзгөрүп, жайлоого 20 сантиметрге чейин суу кар жааган. Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда, жааган каардан Актала районунун Терек айыл өкмөтүнө караштуу Орто Сырт жайлоосунда 500 баш уй жана 1000 башка чукул кой калып, 10 күн мурун көчүп барган 2 чабандын малы тоютсуз калган. Чабандарга жардам берүү максатында Актала райондук мамлекеттик администрация башчысы, акимдин орун басары, өзгөчө ырдалдар министрлигинин куткаруучулары менен бирдикте 3 май күнү эртең менен Терек айылында жашаган мал ээлери уюшуп, бир КАМАЗ тоюкчу алып барып, Терек айыл өкмөтүнө караштуу жайыт комитетинин атайын техникасы жана аттар менен Орто Сырт жайлоосуна кетишкен деп айтылат маалыматта. Министрлик белгилегендей, Ат Башы районунда жааган кар ээрип, жолдор ачылып, дыйкан фермерлерге зыян келтирилген эмес. Бүгүнкү күндө малдан чыгым болгондугу боюнча маалымат жок. Паспорты дүйнөлүк рейтингде 80-орунда турат. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев билдирди. Биз биометрикалык паспорттарды киргизгенден кийин дүйнөдөгү бизге болгон ишеним артты. Алардын киргизилиши бизге көптөгөн өлкөлөр менен визасыз режим боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк ачты, деди министр. Бакыт Асанов азаттык өз ишмердүүлүгүн улантат. Азаттык өз ишмердүүлүгүн уланта берет. Бул тууралуу 2 майда Кыргызстанда адам укуктарын жана сөз эркиндигин талкуулаган жыйында Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси Бакыт Асанов билдирди. Асановдун айтымында Азаттык 70 жылдык тарыхында дал ушундай сыноолорго кабылган. Ленин райондук сотунун чечими чыкты. Азаттык өзүнүн ишмердүүлүгүн улантат. Чектен чыккан чечимге мыйзамда көрсөтүлгөндөй иш алып барабыз. Райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылабыз. Интернеттин заманында Азаттык чынчыл бейтарап маалыматтарды өз көрүүчүлөрүнө жеткирүүгө болгон аракетин жасайт. Көз карандысыз медиалар кандай басымга кабылып жатканын көрүп жатабыз. Анын ичинде Азаттык бир катар тоскоолдуктарга кабылганын белгилегим келет. Алсак сайттын бөгөттөлүшү, сот чечими, жогорку кеңешке кирүүгө тыюу салуу, банк эсебинин бөгөттөлүшү, деди Асанов. Кемпирабад иши Бекназаров, Кадыров жана Акматов камакта калды. 3 майда Бишкек шаардык соту саясатчы Ажимбек Бекназаров, Кубанычбек Кадыров, журналист Айданбек Акматов жана жактоочу Темир Махмудовдун бөгөт чарасын карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Соттун чечимине ылайык алар 20-июнга чейин камакта болушат. Шаардык сот 2 майда жарандык активист Эрлан Бекчоро уулунун жана саясатчы Равшан Жээнбековдун, укук коргоочу Рита Карасартова жана Бектур Асановдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча арыз каралып,
райондук соттун чечими күчүндө калган. Алар 20-июнга чейин камакта болушат. Буга чейин Бишкектин 1-май райондук соту Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулованы, мурдагы депутат Асия Сасыкбаеваны, Борбордук шайлоо комитетинин мурдагы мүчөсү Гүлнара Журабаеваны, мурдагы элчи Мамбет Жунус Абыловдун, Бириккен демократиялык кыймылдын мүчөсү Улукбек Маматаевди, активист Таалайбек Мадеминовду ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарган. Эсиңиздерге салсак, өткөн жылдын 24-25 октябрь күндөрү башаламандык уюштурууга шек саналып, 20дан ашуун саясатчы жапырт кармалган. Алар Кемпироват суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берилишине каршы болуп келишкен. Ички иштер министрлиги аларга кылмыш жаза кодексинин 36-270 беренеси массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу менен козголгон кылмыш ишин алкагында тергөө жүргүзүп жатат. Ак жол автобекети автобуска билеттерди эми онлайн сата баштады. Бишкектеги Ак жол автобекети автобуска билеттерди эми онлайн сатып баштады. Ал үчүн Ак жол экспресс тиркемесин Google Play жана Apple Store аркылуу жүктөп алуу керек. Билеттер Каракол Түп, Жаркынбаев, Ананев, Чолпон Ата, Жетөгүз, Кызыл суу, Бөкөнбаев, Кажысай, Темирканат, Нарын, Ат башы, Чаек, Баетов, Миңгуш, Талас жана Тараз багытына сатылат.